Үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө сөз болгондо эркектер аялдарга зомбулук көрсөткөндүгү автоматтык түрдө эске түшөт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени зордук зомбулуктун бул түрү көбүрөөк байкалат жана тез болуп турат. Зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны эркектерге караганда көп экени анык. Бирок эркектерге карата үй бүлөлүк зордук зомбулук анчалык көп болбосо дагы, бул анын жок экендигин билдирбейт. Эми эркектер негизинен ушу акча таба албай калып, үйдө отуруп калып, эмне жумуш кылышын билбей көп запкы жеп атышат. Өзүн өзү эптеп бир жумуштарды уюштуруп алып, өзү балдарын багып аткан эркектер го, анча мынча аялдарына мындай запкы жебейт алар. Негизинен ушу акча таппай калгандар, анан ошонун кесепетинен ичкиликке берилип кетет дагы, андан бетер көбүрөөк дискриминация болуп атышат да ошолор. Запкы жеп атышат, психологиялык депрессия болушат. Балким уят аларды жардам сураганга тоскоол кылгандыр же арызданууга кийгилишүүгө аргасыз кылгандыр. Бирок зордук зомбулуктун курмандыктары жардам сурап, олуттуу көйгөйлөргө туш болушкан учурлар бар экендигин Жаңыл Мырза кризистик борборунун жетекчиси Токтокан Мамбетова айтып берди. Ошондой эле жашы улгайып калган эркектер бар бизге кайрылган. Алар ошо убагында ала качуу менен үйлөнүп, жана ала качкан аялы теңсинбей, мен сага турмушка чыкпайт элем. Эгер сен мени ала качпаганыңда, мен сени тоготпойм дегендей мааниде мамиле кылышып, өмүр бою ошентип басмырлап келген фактым бар бизге кайрылган. Ошо ала качуунун бир тескери жагы аялдарга эле эмес, эркектерге деле зыян келтирет экен да. Ошол пример мен айта алам. Ушу ала качуу өтө тескери таасирин берет. Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адисинин айтымында, Баткен шаарында аялынан зордук зомбулук көргөн бир эркек арыз менен кайрылган учур болгон. Мындай учурлар башка дагы болушу мүмкүн, бирок баары эле билдире беришпейт. Ошондой эле биздин Баткен шаарынын аймагында аялдар эле эмес, эркек кишилер дагы зордук зомбулукка кабылган учурлар катталган да. Бул боюнча биз тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп, ошол үй бүлөнү калыбына келтирүү аракеттерин жасаганбыз, бирок бул акырында бул зордук зомбулукка учураган үй бүлөнүн эркек атасы, ошол балдардын атасы, апасы менен атасы ажырашып, ушул кандайдыр бир атасы ошол үй бүлөнүн эркек киши зордук зомбулукка кабылып калды да. Статистикалык маалыматтарга ылайык, көбүнчө аялдар зордук зомбулукка кабылышат. Бирок эркектер да бул коркунучтан корголгон эмес. Ошол эле учурда бул көйгөй коомдо дээрлик талкууланбайт жана көпчүлүк тарабынан олуттуу кабыл алынбайт.